Демалып калганым анын элдин баарына эле билинип калды болуш керек уже. Биз пенде болгондон кийин андай катасылыктар болот. Жашоо болгон түшүнүгүм, көз карашым уже башкача болушту. Мен көчө баласымын да, жылдыз дебей. Кантип түшүндүрүп берсем экен сага? Өкөз жакшына келет эле айнып калдык. Сен мени үй менен машинамды сурап эле койчу, башка нерсе сурайт. Ошону ооба алдында эле айтып койбойсузбу? Вот көрдүңбү? Жизнь это бумеранг. Арасында бир команда жүрөт, таластар. Еще onun içinde Бишкек жок. Вот. Ош жалап атпат экен, ал түштүктүктөр эле гана эле күлөт. Калгандары күлбөйт. Даже керек болсо жюрилер түшүнбөйт. Кийин барып түштүктүн тамашасына түндүк түшүндү. Эч ким чыккан эмес ушунда. Бир кадыр экөөбүз чыкканбыз ушундай чоң шайлоонун неме концерттерине. Аман Спартактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, биз Ордол Ош шаарындабыз. Бүгүн дагы бир өзгөчө сиздер күткөн конок менен маектешкен турабыз. Бүгүн биздин жаныбызда актер, тамашачы, No Name командасынын капитаны Мурат Жалиев агабыз конокто. Ассаламу алейкум, Мурат байке. Ва алейкум ассалам. Жакшысызбы? Кандайсыздар? Куш келипсиздер Ошко. Сизди издеп, мынакей атайын Бишкектен келдик. Бишкектен келип туруп эле сразу паркка кирип кеткен. Атайын мына ушул көпчүлүк күткөн, сизди издедик. Каякта болду, эмне болду, эмнеге тынуу калып кетти деп анан атайын кенен сүйлөшөлү, маектешели деп келип калдык. Каякта жүрдүңүз, эмне кылып жүрөсүз, эмне менен алексиз? Көрсөтүп беришели. Азыркы кылып аткан жумуштарыма эмне кылайын? Эмне кайсыдан баштап айтып берейин сага? Эмнеден баштап отчет берейин? Мисалы мындай да, адатта көпчүлүк атайын тынууга алышат, Мурат байке. Жапырас айтайын деген, кризис каякта жүрдүңүз, эмне кылып жүрдүңүз, эмне кылып атасыз деп сен келгенде эле суроң просто сени менен жеңең суроосу окшош болуп кетти. Мен аялым суроосу окшош болуп кетти. Ошого кандай кылайын? Аялым отчет бергенде сага отчет берейинби или как деген. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Көпчүлүгүбүз бай интернет тармактарынан, социалдык баракчалардан дагы көрбөй калдык да, анан айтып атпаймынбы жогоруда жана чыгармачыл адамдар көп айтып калышат го, мындай тыныгуу алып эс алып атам деп. Ушундай эле бул чыгармачылык тыныгуубу же биз билбеген дагы бир нерсе барбы? Жок, мен эми ал тыныгуу эс алып атам же мындай ал жалган сүйлөгүм келген жок. Мен эми бир аз демалып калганым анын элдин баарына эле билинип калды болуш керек уже. Элдин баарына дебейин, эми мени тааныгандарга. Ошо мени тааныгандарга. Ал тууралуу мен 2-3 жолу интервью бергем, баягы блогер балдарга ал жакка кийин өтө көп жанагында звоноктор көбөйүп кеткенинен, өтө көп ушундай баягы интервью болобуз деп мындай болуп кеткенинен мен чыкпайм деп эле көпчүлүгүнө интервью бербей койгом. Анан азыр эми Аллага шүгүр, сон Азыр тамадал кылып атасыз. Канча жыл болду жалпы негизи ушул? Бага тамашага чыгып баштагандан эле баштадыңызбы же тамадалык кызматты кылганыңызга азыраак убакыт болдубу? Жалпы эсепке алганда. Тамашоо бул биз университеттен башталганда башталып атабы? Университеттен башталгандан башталып аткан болсо, тамадалыкка келгенде бир 10 жылдан ашып кетеби ушунда? Бир 10 жыл. Баягындай үйрөнүп, шакирт болуп, адан үйрөнүп, будан үйрөнүп, акыры уже железный тамада болуп баштаганыбыз 10 жыл. Мурат байке, ушул тамашоодо мындай элди күлдүрүш оңойбу же баягы тамадалга чыгып элдин жакшылыгына кызмат кылуу оңойбу? Кайсынын сизге бир аз жеңилирээк? Же татаалыраак? Жок, мындай жер бар. Элди күлдүрүш боюнча келгенде тамашачы болобу, стендапер болобу же болбосо курдул болобу, ал даярданат. Ал даярданат. Мисалы үчүн концертке башкага ол ошо бир ай убакыт болобу, канча убакыт болот, ошол убакытка бир даярданып туруп, даярдалган программаны сахнага алып чыгасың. Сахнага алып чыккандан кийин сахнанын үстүндө элди күлдүрүш уже оңой. Анын мээнети ага чейин болот. Сахнанын үстүндө туруп, олтурган элди, себеби эл күлөм деп келет дагы, аны күлдүрүш оңой болот. Тойдогу маселе
тойдогу адамдарды күлдүрүш кыйын. Не үчүн? Себеби ал тойго күлөм деп келбейт да. Тойго ар түрлүү ой менен келет. Бирөөсү кошмойду кантип алып барам дейт. Кошумча. Бирөөсү аялыма кайсы көйнөктү кийгизем дейт. Бирөөсү даже келген меймандар тойду мен алып барышымды даже билбейт. Той ээси эле билет анан. Анан чыккандан кийин сүйлөп баштагандан кийин анан бул жанагы неме го, тамашачы го деп анан элдер секин даярдана баштайт аны күлгөнгө. Вот ошондой. Сүйлөп атып туруп тойдо күлдүрүш более кыйыныраак. И еще опасныйраак. Ушул жеринде айтып коюш керек. Себеби ар бир сөзүңү электен өткөзүп туруп анан сүйлөйсүң. Бирок кээ биркиде баягындай импровизация дегенде сразу чыгып кетет да. Бир келген сөздөр быңкка чыгып кетет. Эң кызыгы баягы ооз меникимин деп сүйлөй бересиң. Бирок уккан кулак бирөөнүкү да. Вот ошол жери бар. Ошон үчүн ойлонуп эми Аллага шүгүр оокатыбызды кылып атабыз. Буга чейинки ушул сизде эми баягы маектериңиздин биринен билгенбиз. Ушул тойдо баягы түшүнбөстүктөр болуп, мага сөз бербейсиң дегенде пикир келишпестиктер болуп, эми ар бир кыргыздын тоюнда болуп тура турган уруш талаш болгонун дагы ачык айтып келгенсиз. Андан кийин бул нерселер кайталандыбы же мындай андай окуя деле болгон жокпу? Баарынан сабак алып калдыңызбы? Жок. Түшүнбөстүктөр болуп турабы дегеним го дагы. Жок, баягындай да. Мисалы үчүн биз пенде болгондон кийин андай катасылыктар болот. Любой тамадада болот. Просто көпчүлүк тамадалар билбейм, кантип реклама манча болбой калсын деп айтпай коюшабы, же уялып намызданып айтпай коюшабы. Любой тамадада болот. Ошо болуп келген азыр деле болот ал нерсе. Себеби эл менен иштеш, эл менен жумушташ кыйын. Себеби алып барып аткан адамдын 500 адам отурса, 500 эле ой рахмат деп баары кол чаба бербейт. Арасына сөзсүз экөө үчөө чыгат наразы болуп. Неге андай кылдың? Неге мындай болду? Ол сага жини келбесе дагы той ээсине жини келип, же болбосо той ээсине мурун жини келип жүргөн болсо, келип туруп күчүн сенен чыгарат. Ошол нерсеге даяр болушуң керек. Анан тамада болосуң. Вот так. Анан мен ушундай нерселер ачык айтып эле баягында кылган үчүн может көпчүлүк тамадалар жаман көрүп калбайбы? А так нормально. Мурат байке, жакшы. Анан буга чейин дагы өзүңүз мынакей Номней командасына жүрүп, элдин сүймөнчүлүгү болуп, көптөгөн көрөрман топтоп чемпион болдуңуздар. Анан баягы универсал командасынын капитаны Калыбек байкеден сурасам, ал айтат, бизге чейин бизге жол көрсөткөн үчүн тамаша ойноо, элдин табитин табуу, өзгөчө баягы Ош менен Бишкектен айырмаланып калат. Кандай күлүп тамаша айтсак күлөт деген нерселердин баардыгын бизге ошолор көрсөтүп берди дейт да. Сиздерге ошондо мындай кыйын болгон учурлар болдубу? Мисалы, бияктан өзүңүздөргө өтүп, бияка жаккан тамаша көпчүлүккө мындай өтпөй калып, жалат болуп, ушундай учурлар болдубу? Же дароо эле барганда эле ар биринин көңүлүнөн чыктыңыздарбы? Каякта. Биз эң күлкүмүштүү жери биздин спорт ордосуна чыгып үчөөбүз ойногон тамашаларды бир нерсени ойнойсуң, тамашага айтасың, бирок ошол спорт ордосунун ичиндеги отургандардын Ош жалап атпат экен, түштүктүктөр эле гана эле күлөт, калгандары күлбөйт. Даже керек болсо жюрилер түшүнбөйт го. Жюрилер түшүнбөй калат да. Баягы ал кээ бирки тамашачылар да жакшылап карасаңыз, тамаша оюндарын неме Урмат Усейнов, же болсо дагы бир ошол калыстар тобу. Түндүк тараптын калыстар тобу Рысбек Жабировго карап, не дейт деген жерлер бар. Аны карап биз эми күлүп атпайбыз, көрсө биз түшүнбөй эле ура берген турбайбыз деп. Барып анан көндү го. Анан кийин барып түштүктүн тамашасына түндүк түшүндү. Биздин тамашага ал жак түшүндү. Адан кийин түшүнүп элдер күлүп бир аз чемпион болгондон кийин биздин аркабыздан универсал чыкты дагы бир жол добивать жасап салды го баягы. Түштүктүн тамашаларын баң берип айырып таштады дагы. Адан кийин кече мен жакында көрүп калдым. Немен Кадырдын жана көңүлдүү жигиттер деген оюн карап олтурсам, Ош, Жалал Абад, Баткен, анау мынау толтура командадагы арасында бир таластап жүрөт. Вот көрдүң, жизнь это бумеранг.
ошол учурда Нарын, Талас, Бишкек бүт арт тараптан тамашачылар келип ойносо, арасына биз жүргөнбүз ош деп. Азыр Бишкекте болуп аткан оюнда толуп тура Ош Жалал Абад түштүктүн командасы арасында бир команда жок, Талас деп. Еще onun içinde Бишкек жок. Вот. Кандай баа бердиңиз анан көрүп, өзүңүздөрдүн учурдагы? Конечно, рахат аласың, конечно. Биз баштаган жол уже немеге жеттир дедим го мындай. Себеби биз тамашаларыбызды редакторго ошол жерде баягы элдерге биз түшүндүрө алчу эмеспиз да. Азыр ошол эле түштүктүн эле ошол эле Оштон ошол эле Баткендин командалары чыгып ойноп атат, зал түшүнүп атат. Мен ойлобойм, чтобы спорт ордосунда ошончо адам толгон болсо, ошонун баардыгы оштуктар келип эле, давай биз күлөбүз деп отуруп алган жер жок. Ооба. Ошол эле студенттер, ошол эле ар тараптан келген команда бар. Уже алар да түшүнө баштады го приколдорго. Ооба. Мындай. Биздин диалектке, мындай түшүндүрүп бергенде, биздин диалектеги биздин тамашаларга, биздин диалект мисалы үчүн мурун ошлям деп үстүдөн күлгөн болсо, азыр ошо ошлямдардын тамашасына күлүп калды. Это уже нормально көрүнүш. Бул сиздердин мына ушул чөйрөгө кошкон салымыңыздар. Да, вот. Болду окшойт, э? Мисалы үчүн азыр жаштардан арасынан мындай молодежьдон бир жерге мисалы үчүн Ош Жалал Абадтан бир жактан студент болуп Бишкекке барса, да, мен Оштон болом деп айтса болот, нормально да уже. Вот. Эң жакшы. Мына ушул тамашоодо сиздердин команда, анын ичинде сиздин жылдызыңыз жанып турган учурдачы, мындай жылдыз оорусу менен ооруган учур болдубу? Ачыгын айталы. Көпчүлүк айтат, мен жылдыз оорусу менен оорубайм дейт. Анан көпчүлүк айтып калышат, жылдыз бул асманда болот, мен жердемин деп калат. Эми мындай баягындай буйрутма сөз баягы буйрутма эмес, баягындай куйтума деп коеюн деп койт. Буйталап качкан андай сөздөр көп. Анын варианттарын тапса болот. Мисалы үчүн азыр мен сага өтө бир акылдуу сөз айтып, негиз андай болот, мындай болот деп сага акылдуу сөз айтып койсом, анияктагылар да ойлоп калышы мүмкүн, бул акылдуу экен деп. Андай кылып койсом да болот, бирок ондай эмес. Мен ачык эле айтыш керек. Азыр сен канча возрасттасың? 29. 29-та болгон болсоң, вот как раз го, сенин возрастың го биздин ошол баягы стадиондордо ана Кайрат Нуртастар менен жарып аткан учурларыбыз, концерттерде еще баягындай немелер болчу, азанда кандай болду? Партия менен президентский немеге партиялар, шайлоолорго ошондо стадион Кыргызстанды айланып концерт кылып баягындай койгондо, концерттер бар, ырчылар менен, вертолеттер менен жүргөндө концерт койгондо еще да кошуп кетиш керек. Тамашачылардан эч ким чыккан эмес ушунда. Бир кадыр экөөбүз чыкканбыз ушундай чоң шайлоонун неме концерттерине. Ар бир областтын шаарына барып, стадиондордо концерт коюп. Ошондой болду. Эми жылдыз оорусу менен оорудум деп жок, оорубадым деп айта албайм. Еще оорудум деп айта албайм да. Себеби дегенде мен өзүмө билинген жокко алтын балжан нерсе. Мен өзүмө билинген жокко. Мен азыр билинип, азыр түшүнүп аткан нерсем, көрсө бул жерде ката кылган экен. Көрсө бунун көңүлүн ооруткан экен. Бул жерде мынау тойго мен барбай калган экен. Мынаунун акчасын мен тоготпой барбай койгон экен деп азыр ойлонгонум себеби мен уже возрастым бир аз өтүп, жашым бир аз кичине болсо да улгайып, жашоо болгон түшүнүгүм, көз карашым уже башкача болушту. Боло баштады. Болуп калды тойсуз. Ошондуктан мен жылдыз оорусу менен оорудумбу, оорубадымбы, мен аны айта албайм. Себеби дегенде мен ушундай походу кетип атып эле бирөөнүн көңүлүн алып, бирөөгө бир чалып берип, нарагыраак барып деп бирөөнү сөгүп кете бересиң да. Любой эркектин жашоосунда нерсе. Мен көчө баласымын да. Мен районун нарактан артисттин баласы эмесмин да. Мен жана тырнактарым пилкалап жүрүп, анан чачым ухаживать этип, мынантип, мен артистмин. Мен андайга көнбөгөм, мен андай болот, мен азыр деле ошондоймун. Мен көчө баласымын, мындай эле карапайым эле адаммын. Ушундай баягындай жүргөндө даже артисткениңи нонеймкени унутуп каласың, биркейт деп баягындай башталганда. Вот ошол убактарда сырттагы адамдарга башкача көрүнүшү мүмкүн. Көрсө бул мындай турбайбы? Телевизордо мындай деп баягындай болгон менен, бул жашоодо мындай эле турбайбы деп. Көпчүлүк мисалы үчүн биз артисттерде көпчүлүгү интервью бергөндө өтө акылдуу болуп интервью беришет го, мен бирок андай боло албайм.
15 мүнөт болуп калдыбы же бир эки? Азыр 1-2 суроо калды, анан кийин бүтүрөбүз. Сеники бирок монтаждаса болот, э? Ооба. Жок, биякта деле монтаж кылса болот, баарын эле, эч коркпоңуз. Материалдык эмне топтой алдыңыз? Машина менен үй маселесин биз давно чечкенбиз. Жылдыз болбой жатты беле. Жылдыз дебей. Жок, ошол жылдыз болгондон кийин го, болбосо каяктан? Ошону айтып атпаймынбы? Демек үй алдыңыз, машина Ал алдыңыз. маселе уже чечилген, ал маселеден мындай жок. Мындай түшүндүрүп берейин да. Эл катары деп түшүндүрүп айтып берейин. Эл катары. Себеби мен артист болгондон кийин ошол үй же машина минип башка баякында бир катар өзүң чөйрөңдө баягы жашооң жакшылтасың го, мындай. Жакшыраак баякындагы мурдагы жашооңго караганда кичине баякындай кыласың го. Ошондой болгондон кийин, баягы мен артист болгондон кийин то же самое менин классташтарым, же менин башка досторум, же болбосо менин чөйрөм, же болбосо менин соседтерим, алар башка кесипти тандады дагы. Алар ошо кесиптин аркасынан ошо үйлөрүн жайгаштырып, баякында эми баягы бир мындай райондо жашаганда үйлөр окшош алмашып баякындап турат го. Кантип түшүндүрүп берсем экен сага? Эң жакшы. Же дагы дабдырап койдумбу? Экөөбүз жашына кире атып айнып калдык го өзүбүз. Сен менин үй менен машинамды сурап эле койчу, башка нерсе сурачы. Эми ошону ооба алдында эле айтып койбойсузбу? Мактангандай болот де анда. Ой, неге мактанбайсыз? Ооба, Кудайдын буйругу деп эле айтып коюңуз да. Мынакей мен айтам азыр. Кайрылы ушуну анан бүтүрөбүз Мен болду. бүткөн үйүбүздү албадым да, мен жылдап бүтүрдүм да, ушуларды айтайын же.Усталардын номерлери бар. Аллага шүгүр, эми мен жанагындай жаңы бир бүткөн үйдү сатып алып, же баякындай окуя болгон жок. Эл катары эле ошол үйлөрүбүздү бөлүп жылдап үйлөрүбүздү да бүтүрдүк. Машина маселеси ал дагы бар. Эми биздин возрастка келгенде алар уже чечилип бүттү го дейм андай маселе. Эң жакшы. Мурат байке, жашоодо кимдин сөзүн угасыз, анан өтө маанилүү ал адамдын айткан сөзү сиз үчүн? Чындаппы? Албетте. Эч ким сөзүн. Себеби ар бир адам бирөөгө акыл үйрөткөндө, бирөөгө бир совет бергенде, ал адам жашоону өз көз карашы менен карайт да. Себеби мен ол адамдын акылын угуп, ол адамдын айтканын кылып, onu жашоону үйрөнүш үчүн мен ошол адам болушум керек. Же болбосо ошол адамдын башынан өткөн сыноолор менин башыма өтүш керек. Ошондуктан мен өзүм карап, өзүм көрүп, өзүм үйрөнүп, советти, кеңешти ар кимден угам, бирок чечимди мен өзүм чыгарам. Кандай кеңеш бересиз адамдай же жаштарга ушул нерсени такыр жасабаш керек деп эмнени сунуштайсыз? Урулук кылбагыла, жалган сүйлөбөгүлө. Мурат байке, сизге чоң рахмат. Эми мына көп тынуу калган кез, жана айтып атасыз канчалык тынуу болгонун. Эми кайрадан сизди балким кино тармагынан, балким сахнадан, мынакей жеке баракчаңызды дагы жандандырып, мындай эл менен тыгыз байланышта болуп сизди көрө алабызбы мындай? Таппай калбайбызбы дагы? Кудай буйруса, жок. Биринчи мен Инстаграмдан баштайм. Тойго эми Аллага шүгүр, тойлордо кызматталабыз. Ошол дагы эми бир сюрпризтерибиз бар эми. Кудай буйруп калса, Кудай буйруса, ал жактан дагы бир жакшы. Сизде бардыгы жакшы. Аллага шүгүр. Чоң рахмат анда. Ишиңизге ийгилик. Красавчик. Буйруса, сизден дагы сонун бир мындай тамашаларды, балким кесиптештериңиз сыяктуу кинолорду сизден күтөбүз. Кудай буйруса. Мен эле эмес, жалпы эл дагы күтөт болуш керек. Ал эми Соло ТВнын көрүүчүсү, кийинки маектерден амандашканча биз коштошобуз. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.